Регион телеканалынан жалпы жамааты жайкы салуудан соң кайрадан өз ишин баштайт. Эфирде күндөмү маалыматтык программасы. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Эгемен күндү майрамдоо быйыл жаңыланган Ала Тоо аянтында өтөт. Бул жолу эгемендүүлүк күндүн 33 жылдыгы менен бирге Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленип, ири долбоорлор ишке кирет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадда мамлекеттик администрациянын жаңы имаратына капсула салып курулушка старт берилди. Сузак районунун Чокмор айылынын 3 чакырымдан ашык жолуна асфальт төшөлүп пайдаланууга берилди. Азия оюндарынын алтын медаль ээси дзюдочу Эрлан Шеров Бишкектен 2 бөлмөлүү батир алат. Эртең Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында республика боюнча 100дөн ашык социалдык объекти жана 100дөн ашык өнөр жай ишканалар ачылат. Ошондой эле эгемендүүлүк күнүнө карата 50дөн ашык социалдык объект ачылат. Алардын ичине мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер, турак жайлар, спорт мекемелери, маданият мекемелер кирет. Ага улай 31-августка карата 40ка жакын өнөр жай ишканалар, анын ичине кичи гэстер, курулуш материалдарды чыгаруучу заводдор, соода логистикалык борборлор, текстиль фабрикалары жана башка мекемелердин ачылуусу күтүлүүдө. Ал эми мамлекеттүүлүгүбүздү сактоо жана бекемдөө иштери мындан арыда 1 мүнөткө да топ калбашы керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинен кезектеги жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Бул президенттен жана анын командасынын эмгеги сыймактана турган иштер жасалууда. Кыргызстан өзүнө койгон максат менен ордубузда токтоп турбастан дайыма алдыга чуркашыбыз керек, дейт Акылбек Жапаров. В этом году мы отвечаем столетие образования. Быйыл биз Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүн 100 жылдыгын белгилейбиз. Бул окуянын маанисине баа берүү мүмкүн эмес. Көп кылымдар мурда жоголгон кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдабалы мындан 100 жыл мурда кайра түптөлгөн. Бул жагынан калганда 20-кылымдын башындагы кыргыз элитасынын тарыхый көрөгөчтүгү, саясий эрки жана жарандык элдигине таң калбай коюуга болбойт. Жусуф Абдрахмановдун, Абдыкадыр Орозбековдун, Абдыкерим Сыдыковдун, Ишеналы Арабаевдин жана башка инсандардын ысымдары биз үчүн жана кийинки муундар үчүн элге кызмат кылуунун чыныгы үлгүсү бойдон кала берет. Алар татаал жана кооптуу тарыхый кырдаалда акыл эс, эрк жана кайраттуулукту көрсөтүп, эркиндикти жана турмуштун өзүн сапка тизип, мамлекеттүүлүгүбүздү түптөп беришти. 3 жылдан бери өлкө дайым алдыга умтулуп жашап жатат. Анткени өлкө жөн гана бар болушу үчүн гана эмес, өнүгүүнүн үстүндө жашап жатат. И будущими поколениями состоит в сохранении и развитии созданного ими. Бишкекте жаңы курулган ынтымак ордосу 30 августта ачылат. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында бул тарыхый жана мамлекеттик маанидеги келечек муунга мураска калчу имарат болуп саналат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен курулган, башынан аягына чейин анын жеке көзөмөлүндө болгон жаңы ынтымак ордо имараттан ачылыш аземи Кудай буйруса 30 августта өтөт. Бул иштин башында турган президентибиз Садыр Нуркожоевичке, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичке, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке жана бардык эмгекчил куруучуларга, ошондой эле кыргыз элине көрсөтүп жаткан колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бул тарыхый жана мамлекеттик маанидеги имарат келечек муунга мураска калчу имарат болуп саналат. Президентибиз келечекте түптөп жатат, биз баарыбыз бул тарыхый иштин күбөсү болуудабыз, деп жазды ал. Быйыл эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы жана аны менен бирге Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Учурда бул даталуу майрамдуу турлай Борбор кала Бишкекте даярдыктар бир нече айдан бери көрүлүп, аяктоо алдында турат. Каланын айрым райондорунда майрамдык иш-чаралар бүгүндөн тарта башталып, майрамдык маанай тартуулана баштады. Андан тышкары бул күнү шаардагы коопсуздукту камсыздоо максатында күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштешмекчи. Быйыл эгемен
эгемендүүлүгүбүздүн 33 жылдыгы жана Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы мына ушул жаңыланган Ала Тоо аянтында өтмөкчү. Ал эми Маданият министрлиги бул күнү шаардыктарды жана шаар коноктору үчүн өзгөчө концерттик программа жана 2000ден ашуун жарандын катышуусунда театралдаштырылган көрсөтүүлөр күтүп жатканын айтып жатат. Ал эми күндүн негизги концерттик программасы кечинде өтөт. Бул учурда лазердик шоу, дрондордун шоусу жана концерттик программа мына ушул сахнада жалпы тургундарды күтмөкчү. Масштабы боюнча мен ойлойм сонун бир көрүнүш болот. Парад болуп өтө турган эле автомашиналардын биздин жетишкендиктерди көрсөтө турган, чарбаларыбыздын көрсөтө турган өзүнчө бир керемет көрүнүш парады болот. Бул өзү эле 1,5 километр аралыкта тизиле турган нерсе. 31-inde албетте бул кечинде боло турган нерсе, анткени мынанча жарык берүүчүлөрдүн баарын даярдагандан кийин бул кечки өзүнчө бир керемет чоң шоу болот. Андан тышкары биринен, экинен, андан ары ушул мына жасалган чоң сахнада биздин көрүнүктүү оркестрлер, ырчылар күн сайын ушул жерде оюн зоокторду өткөзүп турат. Андан тышкары калаанын 4 районунда ар түрдүү маданий жана спорттук иш-чаралар уюштурулат. Белгиленген аймактарда этникалык шаарчалар курулуп, мелдештер өтөт. Ал эми Свердлов районунда бүгүндөн тарта шаардыктар үчүн майрамдык маанай тартуулана баштады. 31-август күнү таңкы саат 8ден баштап Каражыгач токою баарыңарга белгилүү болгон Комсомол көлү бар. Мына ошол жерде дагы спорттук оюндар, сүрөт өнөр көргөзмөсү, балдар үчүн жана шаардыктар үчүн тамактануучу зоналар ишке киргизилет. 1-Май районунда болсо Ак Босого конушунда этникалык шаарча уюштуруп, атайын ошол жерлерде шаардыктар үчүн, тургундар үчүн, ошол Ак Босого конушунун меймандары үчүн этникалык шаарча, ал жерде концерттик программа, спорттук оюндар, тамак аш уюштурулуп, жергиликтүү майрам болот. Бул күнү Бишкектин айрым көчөлөрү жабык болот. Андан тышкары шаардагы коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте ишмердүүлүк жүргүзөт. Бир канча көчөлөр маал менен чектөөлөр киргизилип турат жана жабылат. Алар мына Чүй проспектиси, Правда көчөсүнөн тартып Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки бөлүгү, Фрунзе көчөсүнүн Тоголок Молдо көчөсүнөн тартып Эркиндик бульварына чейинки бөлүгү, Орозбеков жана Абдрахманов көчөлөрү Чүй көчөсүнөн тартып Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүктөрү жабык болот. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов жана Манас көчөлөрү, ошондой эле Байтик Батыр жана Абдрахманов көчөлөрү оор техникалык каражаттар өткөн учурларда маал менен чектөөлөр киргизилип турат. Ал эми эгемендүүлүк күнгө карата Бишкектин Ала Тоо аянтында жүрүп жаткан реконструкция иштери толук соңуна чыгары белгиленди. Учурда жумуштун дээрлик 95%дан ашууну аяктаганы, анда атайын иштелип чыккан дизайндын алкагында иштер толук аткарылганы маалымдалды. Ал эми жумуштун негизин түзүп жаткан аянттагы оргумалар демонтаждалып, анын каражаттары Италия мамлекетинен алынып келинген. Оргумалар мурдагыдан бир топ өзгөчөлөнүп, аянтка көрк болуп турары айтылууда. Жерге коюлган граниттин баары төшөлүп бүттү, терезелерибиздин баары алмашылып бүттү. Мынакей биринчи этажга жайгашкан имараттарыбыздын да келбеттери алмашылып, биз иштелип чыккан дизайндын алкагында коюлуп, азыр биртке 3-4% жумуш бүгүн эртең аяктап калат. Мурунку эски фонтандарыбыздын баары демонтаж болунуп, анын ордуна жаңы фонтандар орнотулду. Биякта суубуздун бийиктиги 20 метрден ашык бийикке жетет. Андан сырткары биякта дагы от жандырган эмелери да бар, көнүштөр. Ошонун баарын буюрса ачылышын аз эминде биздин шаарлыктар жана биздин шаардын коноктору өз көздөрү менен көрүшөт. Белгилесек, быйыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы жана Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленүүдө. Ал эми 100 жылдыктын алкагында быйыл 100 ири объектини ачуу мерченделип жатканын мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан кабарланган болчу. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадта мамлекеттик администрациянын жаңы имаратына капсула салып курулушка старт берилди. Эми 49 жыл абак болуп иштеп турган жайда Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Жалал-Абад шаардык мэриясынын административдик имараты пайда болот. Имараттын ортоңку бөлүгү 7, эки чети 5, ал эми 2 канаты 2 кабаттан турат. Ал жайга борбордук аянт, фонтан, жаштар аллеясы жана унаа токтотуучу жайлары да каралган. Иш-чарага биздин чыгармачыл топто катышкан толугураак Асел Сыдыкова айтып берет. Мына алды койдук. Эми муну салайлы. Бисмилла. Көзү колу Эми Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Жалал-Абад шаардык мэриясынын административдик имараты бир комплексте жайгашат. Бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик администрациянын жаңы имаратынын курулушуна капсула салды. Бүгүнкү күндө мамлекетте ошол акча менен же финанс менен проблема жок. Кудайга шүгүр. Бул жерге заранее канча акча бөлүнгөн? 900 миллион сом счетко келип түшүп даяр турат. Ошол ток иштетиш керек. Жакшылап үнөмдүү кылып иштетиш керек. Мамлекетти мына эмес. Өзү 1 миллион канча 200 миллион? 1 миллион. 1 миллион 600. Эмдигине калган акчасын берет. Ушу менен бүтөт. Ушуну ачкан малды да чогуу ачайлы. Алла таала буюруп насип этсин. Президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн жана Жалал-Абад шаардык мэриясынын жаңы имараты 7 кабаттуу болот. Тагыраагы имараттын ортоңку бөлүгү 7, эки чети 5, ал эми 2 канаты 2 кабаттан турат. Имарат жайгашкан жер тилкеде борбордук аянт, фонтан, жаштар аллеясы жана унаа токтотуучу жайлары курулат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде шаардын тургундары баарыңыздар билесиздер, түрмө болчу. Мен азыр келет айттым эле, бир 50 жылда болсо керек, ушу түрмө турса керек деп. Келсе мэр айтат, жок 49 жыл экен деп. Мына 50 жылдан бери турган түрмөнү алдырып, ушул жерге облустук жана Жалал-Абад шаарынын чоң административдик имаратын курайлы деп чечтик. Жана бул жерде чоң парк болот. Элдерибиз ошо дем ала турган жер болот. Андан сырткары бардык облустук администрацияларда, башка шаарларда алдында чоң площадь бар эмеспи? Жанагы митингдерди өткөзөт, чогулуштарды өткөзөт. А бизде Жалал-Абадта жок, билесиңер, э? Мына кече эле урматтуу президентибиз келгенде биз жанагы мөл гостиницасынын алдында жолду өткөздүк. То есть бизде ошондой инфраструктура жок болгон. Эми бул жерге чоң площадь болот. Дем алуу парктары болот. Бул жерде облустук администрация, мэрия болот. Мэриянын жерлерде жүргөн, облустук администрациянын жерлерде отурган ар түрдүү ишкана мекемелер ушул жерге келип киришет. То есть бул дагы болсо мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү мүмкүнчүлүгүнүн жетишип калгандыгына шүгүр. Мамлекеттик администрациянын имараты түшүп жаткан жердин аянты 7,6 гектарды ээлейт. Бул жер мурда жазаларды аткаруу кызматынын карамагындагы абак болуп, 49 жыл пайдаланылган. Түрмө жыл башында бузурулуп, Базар Коргон районуна жылдырылганы маалым. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле мына иштиматтан кызыл жүрүп атат буюрса. Бул болсо зданиябыз болсо ошо 7 кабаттуу болот. Ошо жалпы территориясы 15600 метр квадрат болот ошо жашын. Бияка болсо ошондой эле өзүңүздөр билгендей эле тиги биздин арга жерде жайма жайгашып атпайбы? Жалал-Абадтын ичинде облус администрациясы башка жерге жайгашкан, мэрия өзүнчө башка жерге жайгашкан. Ошол себептен баардыгын ошо бир жерге алып келелик деп атабыз. Ошо бул жана биздин тургундарыбызга да ыңгайлуу шарттар болсун депчи. Ошол жактан кандай бир маселе болсо, ошол жактан кирип тез арада маселени чечип чыкканга деп ушундай шартнама түзүп атабыз. Курулуш келерки жылы бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Каражат толугу менен мамлекеттик казынадан бөлүнүп, жалпы 1,6 миллиард сомду түзөт. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.
Бүгін Жалал-Абад шаарында негізгі 2 көчө асфальттоо иштеринен кийин пайдаланууга берилди. Жаңыланган жолдун ачылышына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик башчылары, шаар тургундары катышты. Азимов жана Ибраимов көчөлөрүнүн мыйзамсыз курулуштары сүрдүрүлүп, жолдун туурасы 14 метрге чейин кеңейтилип, тийиштүү шарттар каралды. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Жалал-Абад шаарындагы 2 көчөгө жаңы асфальт басылып пайдаланууга берилди. Бүгүн Роза Азимов көчөсүнүн ачылышына Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, жергиликтүүлөрдү жаңыланган жаңы жол менен эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдык мааракеси менен куттуктады. Ак жолдо жол болсун, элибизге журтубузга көп кызмат кылсын, Бұл жылқы біздің егемендүүлүк майрамыбыз жылдағыдай элемес. Быйыл біз Кыргыз мамлекетинин мамлекет болып түзүлгөндүгүн, жаңы тарыхта түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бұл дагы болсо чоң майрам, себеби дегенде мамлекетибизде 100 жылдын ичинде кандай гана окуялар болуп өтпөдү, кандай гана адамдар жашап өтпөдү. Ушул эле Жалал-Абад шаарыбызда канчалаган аксакалдарыбыз, аталарыбыз, энелерибиз кызмат кылып өтпөдү. Мына 100 жылдын ичинде мамлекетибизде тарыхый окуялар көп болду. Алардын бири Улуу Ата мекендик согуш. Роза Азимов көчөсү белгилүү баатырыбыз, Советтер Союзунун баатыры Роза Азимовдун атына коюлган. Ошондуктан ушул көчөнү быйыл мамлекетибиздин 100 жылдыгына жакшылап, оңдоп, түзөп, жакшылап башкадан куруп чыгайлы деген максат бар эле. Ошо максатыбызга жетип отурабыз. Көчөңүздөр куттуу болсун. Ушундай жакшы көчөлөрүбүз көбүрөөк болсун. Эми ушул майрамдын алдында мамлекетибиздин жетекчиси, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтун берген тапшырмасы менен келип отурамын. Ал киши ушу барып, жалал-абадтыктарды куттуктап, көчөлөрдүн ачылыштарын жасап, келиңиздер деп бизге тапшырма берди. Ошондуктан президентибиздин чоң ысык саламын силерге жеткиземин. Долборго ылайык Азимов көчөсүнүн бир тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар, экинчи тарабында веложол курулуп, жарыктандыруу маселеси да каралган. Учурда унаа жүрүүчү бөлүгү толугу менен бүткөн. Көчөнүн узундугу 2,7 чакырымды түзүп, оңдоо иштеринде турасы 6 метрден 14 метрге чейин кеңейтилди. Жалпы узундугу 2737 метрде түзгөн жол, турасы 14 метрде 4 полосалуу жол болот да. Эки чекесинде тротуар болот, лоток и освещение каралганда. Тендердик баасы 218 миллионго республикалык бюджеттин эсебинен бүткөрүлүп атат. Ушу менен эле бүгүн Султан Ибраимов көчөсүн дагы ачабыз. Андан кийин Жамашева көчөсүн, Курманбек көчөсүн и Манас проспектисин дагы бир чекеден бүткөнүн ачып кете беребиз. Азимов көчөсүнүн толугу менен реконструкциядан өтүшү жергиликтүү тургундарды кубантты. Аталган жол көп жылдан бери оңдолбой, эскилиги жетип, пайдалануудан чыгып калган болчу. Көчөдө бул жакы элде жашаганыма быйыл 49 жыл болду. 49 жылдан бери мындай жаңылыктар чынын айтканда болгон эмес. Мына азыр угуп алып, көрүп алып көзүбүз менен аябай сүйүнүп, сүрдүгүп, чынында жетин албай турган кезегибиз азыр. Например, мен ушул көчөдө жашайм. 2003 жылы көчүп келгенмин. Андан бери бир дагы ремонт болгон эмес. Азыр сүйүнүп атабыз, биздин көчө мурун брошенный болуп, даже машиналар деле анча өткөн эмес. Азыр болсо шаар болуп, домдор түшүп, көчө жаркырап жайнап калды. Өтө кубанычтабыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул эле күнү Жалал-Абад шаарындагы Султан Ибраимов көчөсүндө ачты. Жаңыланган жол жергиликтүү бийлик башчылар, аксакалдар менен биргеликте шаар тургундарынын пайдалануусуна өткөрүлдү. Жолубуз жакшыртуу жол болсун, Өзү көп жылдар кызмат кылсын. Азыр сиздерди мына Султан Ибраимов атындагы чоң көчөнү ачып атабыз. Урматтуу Жалал-Абад шаарынын тургундары, ушул жасалып аткан эмгектердин бардыгы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушул Жалал-Абад шаарын өнүктүрүү боюнча кабыл алынган чечимин негизинде болуп атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан 2 жыл мурда ушул Жалал-Абад шаарыны өнүктүрүү боюнча маселелер каралып,
жумуштар башталган. Былтыры 2 миллиард сом акча бөлүндү. Быйыл 1 миллиард сом акча бөлүндү. Жалал Абад шаарына болуп көрбөгөндөй акчалар бөлүнүп, жана ошолор өзүнүн ордун таап атат. Жасалып аткан жумушту өзүңөр көзүңөр менен көрүп атасыздар. Былтыры Жалал Абадта канчалаган көчөлөр бүткөн. Быйылкы жылы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ушу Жалал Абадты аягына чейин бүтүрүп койгулачы, чоң көчөлөрүн толук бойдон ремонттоп койгулачы деп быйыл дагы 1 миллиард сом акча бөлүп берди. Ошонун негизинде мына Роза Азимова көчөсү бүттү. Мына Султан Ибраим көчөсү бүтүп атат, бүттү Кудай кааласа. Андан сырткары Жамашев көчөсү жасалып атат, Индустриальный көчөсү жасалып атат, Жусуп Абдурахманов көчөсү жасалып атат. Наркы Манас проспектиси спутниктеги ал жасалып атат. То есть шаарыбызды толук бойдон инфраструктурасын жасап атабыз. Султан Ибраимов көчөсүнүн узундугу 1151 метрде, турасы болсо 14 метрде түзөт. Аталган жолдун асфальтын жаңылоого республикалык казынадан 68 миллион сомго чукул акча каражаты жумшалган. Аллахым ушул кыргыз элибизге, журтубузга, ушу элибизге омат, жерибизге береке берсин. Ушунун башында турган, ушу башчыларыбызга, ушу журттун, элдин ушу жүгүн аркалап жүргөн сиздерге Аллахым кетпес эле кең пейил берсин. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Саламат болуңуз. Бегеле кетсек, быйыл Жалал Абад шаарында негизги делген 5 көчө толугу менен оңдолот. Анда жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар, веложол жана жарыктандыруу эске алынган. Каражат республикалык казынанын эсебинен бөлүнгөн. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад. Камчыбек Ташиев тарабынан Созак районунун Чокмор айылынын жолуна асфальт төшөлдү. Аталган айылда 3000ге жакын адам жашайт. Жаңыдан асфальт төшөлгөн жолдун узундугу 3 чакырымдан ашык аралыкты түзөт. Учурда негизги жолго асфальт басылып бүттү жана тротуарлары, суу арыктарын куруу иштери жүргүзүлүүдө. Жолго асфальт төшөө иши Камчыбек Ташиевдин жеке өзү жана үй бүлөсү тарабынан каржыланды. Бүгін 29 августта министрлер кабинетінің төрағасының орын басары. УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Созак районының Барпайыл өкмөтүнүн Чокмор айылынын асфальт төшөлгөн негизги жолун ачты. Аземге тургундар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Бардык топтоло турган чоң здание салып атабыз. Ал жерге чоң площадь салып атабыз. Камчыбек Ташиев куттуктуу сөзүн сүйлөп, айыл элине өлкөдө жасалып жаткан негизги саясий жана экономикалык багыттар, жыйынтыктар тууралуу кыскача маалымат берди. Чокмордун салынган жолуна мамлекеттен акча кеткен жок. Башка жактан акча кеткен жок. Муну мен өзүм жана мен жардам сураган адамдар гана чогулуп туруп ушу жолду биз салып бердик. Урматтуу президентибиздин акыркы жылдары жүргүзүп аткан саясатынын негизинде, багытыны жүргүзгөн саясатынын багытынын негизинде мамлекетибизде толгон токой жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Анын баарын эсептеп чыгыш үчүн, айтып чыгыш үчүн мен ойлоймун бир күн убакытта жетпейт болуш керек. Бирок көп сүйлөбөстөн, көп нерсени айтып мактанбастан иш менен көрсөтөйлү. Ошону эл өзү сезсин, эл көзү менен көрсүн деген чоң максаттарды коюп отурат. Бюджетибиз биз келген жылы азырына 4 жыл болуп калды. 250 миллиардтын тегерегинде болсо, быйылкы жылы бюджетибиз 600 миллиард болду. Эмдиги жылы мындан да көп болот, 700дөн ашып кетет болуш керек, азыр эми эсептеп чыгарып атышат. Ушулардын бардыгы бюджетибиз көбөйүп, акчаларыбыз көбөйүп мамлекетте. Ошо көбөйгөн акчаны элдин жыргалчылыгына, мамлекетте жашаган ар бир адамга жетсин деген президентибиздин чоң тапшырмасы бар, ошолорду аткарып келе жатабыз. Айыл эли ыраазычылык билдирип, өлкө жетекчисине Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштерди колдоого алышаарын жана ушул багытта аракеттерди улантуу зарыл экенин билдиришти. Бир эле биздин Чокмор эмес, бүтүн Кыргызстан боюнча, бүтүн облус боюнча, бардык облустарда мына бардык реформа болуп, бүтүн бардык жерде мына айылдарда бүтүн бардыгы курулуп атат. Мына бүгүнкү күн биз Чокмор эли аябай сүйүнүп атабыз. Биздин жолубуз 7 метр, 8 метр болуп, көпүрөлөрүбүз 3-4 машина өтө турган болуп, бүтүн баары жакшынакай болуп бүттү. Бунун ачылышында биз ушул чоңдорго, ушул мамлекетибиздин башчыларына, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке бардыгына биз ыраазыбыз. Сапаты дагы жакшы, кеңендиги да жакшы, тротуары менен, жолдун чекесинде арыгы менен арыкта семеттелген жакшы. Мына линиялар да жакшы коюлуп тур. Кыскасы,
жол шаардагыдай. Аталган айылда 3000ге жакын адам жашайт. Жаңыдан асфальт төшөлгөн жолдун узундугу 3 чакырымдан ашык аралыкты түзөт. Учурда негизги жолго асфальт басылып бүттү жана тротуарларды, суу арыктарын куруу иштери жүргүзүлүүдө. Барпа айыл өкмөтүнүн чокмор айылы болуп эсептелет. Бул жерде узундугу 3 километр 200 метр жол эле. Таар мына электр мамычалары бул жегинде, оң жегинде, сол жегинде болчу. Бул иретке келтирип ошол электр мамычалары бир жагына коюлду, түз тартылып райондук энергетиктер тарабынан. Ошондой эле мурунку эски асфальт алынып, жолдор тегизделип, жанагы суу өткөн куурлар оңдолуп, лоток коюлуп, турасы 7 метрлик асфальт төшөлдү. Анан жөө адамдар жүрчү тротуар 1,5 метр тротуар менен жасалды бүгүнкү күндө. Бул жолго асфальт төшөө иши Камчыбек Ташиевдин жеке өзү жана үй бүлөсү тарабынан каржыланды. Ачылыш азиминен соң Камчыбек Ташиевдин ата-энесине жана Таят ата-энесине жалпы көз өткөндөргө арналып Куран окутулду. Таят менен ушул чокмордо өсүп өнгөн киши ушул жерден жаш маалында согушка кетип, мына ошол бойдон кайтып келбей калды. Ошолорду эстеп туруп, анан ушу көчө бүткөндөн кийин бир туугандары менен чогулуп, тагам менен кеңешип туруп, таятам, таенеме бир жакшылап Куран окутуп коелу деп чечтик эле. Ошолордун арбактары тынч жатсын дегендей. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети издөөдө жүргөн Өзбекстандык Кримтөбөл Салимбай Байбатча деген кайманаат менен таанылган Салим Абдувалиевдин тарапташы Кыргызстандын жараны кармалганын 29 августта кабарлады. Атайын кызмат кармалган адам 68 жаштагы Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын тургуну экенин билдирди. Маалыматка караганда ал буга чейин кармалган адам менен бирге Ташкент шаарында издөөдөгү Салимбай Байбатчага жолуккан. Жүргүзүлгөн тиешелүү тергөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кармалган жаран уюшкан кылмыштоо тобунун идеологиясынан баш тартып, Кыргызстандын мыйзамдарына баш ие турганын билдирген деп айтылат маалыматта. УКМК уюшкан кылмыштоо топтор менен күрөшүү жанага тиешеси бар адамдардын ишмердигине бөгөт коюу боюнча иштердин алкагында Баткен облусунун Лейлек районунун Разаков шаарында туулган адам кармалганын 21 августта кабарлаган. Маалыматта 46 жаштагы жаран ушул кезге чейин толук аты жөнүн бир нече жолу өзгөрткөнү аныкталган айтылган. Ал быйыл август айында Москва шаарынан Разаков шаарына келип УКМК издөө жарыялаган. Өзбекстандагы уюшкан кылмыштоо топтун лидери Салим Абдувалиев менен түшкөн биргелешкен сүрөтүн көрсөтүп, өз чөйрөсүндө мактанган болчу. Ошто милиция зордук зомбулукка кабылган 15 жаштагы кыздын окуясына байланыштуу 4 шектөөнү кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Буга чейин акыйкатчы Ош шаарында 15 жаштагы кызга карата топ кыздар зомбулук көрсөтүп, күч колдонуу менен белгисиз даректе кармашкан жана сойкулга мажбурлаган деп маалымат таратып, бул факты боюнча Ош областык ички иштер бөлүмү иликтөө иштерин баштаган болчу. Белгиленгендей, милициянын ыкчам иш-чараларынын жыйынтыгында окуянын жагдайлары аныкталып, 15 жаштагы кызды сойкулук кылууга мажбурлоо аракеттери болгондугун билдирди. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 159-беренеси сойкулук кылууга тартуу менен кылмыш иши козголду. Тергөө иштеринин натыйжасында 18, 20, 21, 23 жаштагы жарандар бул кылмышка шектүү катары кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Эске салсак, буга чейин бул ишке шектүү катары 21 жаштагы бир кыз жана 27 жаштагы эркек киши кармалган болчу. Учурда окуяга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо чаралары көрүлүп жатат. Бишкек шаардык кеңеши троллейбустарды жана ага тиешелүү инфраструктураны Ошко өткөрүп берүүгө макул болду. Депутаттардын алдында сүйлөгөн мэр Айбек Жунушалиев муниципалитет ачык асман долбоорун иштеп чыкканын, анда электр зымдарын алуу каралганын айткан. Шаар башчысы Ордо калаанын кеңейгенин жүйө келтирип, троллейбустарды автобустарга жана башка мобилдүү транспортко алмаштыруу учур талап экенин белгиледи. Мэр демилге жаңыдан көтөрүлүп жатканда мунун баары шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн жасалып жатканын кошумчалаган. Буга чейин троллейбустар электробустарга алмашылары айтылган болчу.
Социалдык контракттын катышуучуларына пайызсыз насыя берүү программасына арыздарды кабыл алуу башталды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча пайызсыз насыя программасы социалдык контракттын катышуучуларына бизнести же көмөкчү чарбаны кеңейтүү жана колдоо үчүн пайызсыз насыяларды берет. 6 айдан кем эмес ишкердик ишин жүргүзгөндүгүн ырастоочу документи бар социалдык контракттын катышуучусу пайызсыз насыя алуу үчүн программага катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Социалдык контракттын катышуучулары бекитилген бизнес планга ылайык ишкердик демилгелерин андан ары өнүктүрүү үчүн 3 жылдык мөөнөткө 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя ала алышат. Катышуучулар пайызсыз насыя алгандан кийин 3 ай жеңилдик алышат, так айтканда төлөнбөйт. Андан кийин 3 жылдын ичинде ай сайын бирдей үлүштөр менен төлөө жүргүзүлөт. Бул пайыз насыянын өлчөмү 200 000 сомго чейин берилет. Бул насыяны алыш үчүн эки банкка кайрылыш керек. Бул ачык акционердик коом ошо Айыл банк жана Элдик банк. Бирок бул жарандар кайрылгандан кийин банктарга, ошо банктардагы жөн эле берип койбосун, алар дагы бул жарандардын кредитный историясын карашат. Буга чейин ошо кандай төлөп келаткан, бул банктардын условия менен. Бирок башка кредитный программаларга салыштырмалуу жеңилдетилген программа болуп эсептелинет. Дагы бир өзгөчөлүк болуп, эгерде социалдык контракт алган жарандар өзүнүн ишмердүүлүгүн тастыктап, жеке ишкер же патент ачкандар пайызсыз насыя банктан алса, 3 бул өмөсү убактысы 3 жылга алат. Жарандар ошо 200 000 сомду 3 жыл ичинде эле ровными долями төлөп берет. Биринчи 3 айда төлөшпөйт. Бул льготный период кылып биз карадык. Анткени кичине оборотун чоңойтуп неме болсун деп ошону учитывать эттик. Ал эми 200 000 сомду калган айларга ровными долями бөлүп туруп төлөп берет. Ал эми мамлекет тараптан бул эки банкка субсидиялап ошо 4% мамлекет төлөп берет банкка. Ал эми алган жарандарга бул пайыз болуп эсептелинет. Франциянын Борбор калаасы Париж шаарында пара олимпиада оюндары салтанаттуу башталып, Кыргызстандан барган спортчулар парадтан өтүштү. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар иши министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, Кыргызстандан быйыл оюндарга Гүлназ Жүзбаева жеңил атлетика, Айтунок Жомарт кызы триатлон, Мамат Ибраим Суранов дзюдо, Миргүл Болоталиева пауэрлифтинг боюнча катышат. Парадта желекте Кыргызстандан пара олимпиада курама командасынын капитаны Мамат Ибраим Суранов көтөрүп басты. Ал эми жалпы жонунан 182 мамлекеттен 4400 киши спорттун 22 түрү боюнча күч сынашмакчы. Жалпысынан медалдын 549 комплекти ойнотулуп, спорттук иш-чара 8 сентябрга чейин уланат. Алисей талаларын бойлой баскан паралимпиадачыларды 65 000ден тегерегиндеги көрүүчү тосуп алды. 10 сентябрда 2026 жылкы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 3-чү раунд алкагында Кыргызстандын улуттук курама командасы Өзбекстан менен беттешет. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. Оюн Борбор калаанын жаңыланган башкы аренасында Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп, саат 20:00 башталат. Белгилей кетсек, футбол боюнча улуттук курама команда алгачкы жолу дүйнө чемпионатынын 3-чү тандоо баскычынын алкагында өз оюн талаасында оюн көрсөтөт. Кыргызстандын курама командасы Иран, Катар, Бае, Түндүк Корея жана Өзбекстандан курама командалары менен биргеликте А тайпасында орун алган. Учурда Максим Лисицин командасы Стамбул шаарында окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Андан соң турнирдин старттык туру алкагында 5 сентябрда Иранга каршы оюн көрсөтөт. Регион телеканалынан күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бул күнгө даярдалган күндөмө маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Саламатта туруңуздар.